Басқан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12ден 13гө чейин Кыргыз радиосунда. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу радио көрмандар, өзүңүздөр баам салып тургандай Кыргыз радиосунун толкунунда күн чубак уктуруусу башталды. Уктуруубуздун бүгүнкү мейманы ким деп турсаңыздар тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова. Жамал Сейдахматова бүтүндөй өмүрүн чыгармачылыкка арнап, үзүрлүү эмгегинин арты менен Кыргыз СССРнин эл артисти болуп, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты аталып, Туңгуч театрын негиздеген залкар инсан быйыл тактап айтканда 21 сентябрда 80 жашка толду. Ошондой эле жакында 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Биз кызыктуу маяк кураар алдында Жамал Сейдахматованын өмүр баяны тууралуу кыскача маалыматты угуп алып, андан кийин маегибизди баштасак деп турабыз. Анда көңүлүңүздөрдү Жамал Сейдахматованын өмүр баянына бурабыз. Жамал Сейдахматова 1939 жылы 21 сентябрда Көлдүн күнгөйүндөгү Темир айылында туулуп өскөн. Чыгармачылыгы Алыскы тоолордо фильмине тартылуу менен башталган. Театр сахнасында агарып көгөрүп, ийгиликтерге жетишип, кыргыз элине таанылган. Жамал Сейдахматованын 60-70 жылдар ичиндеги театр сахнасындагы бирден-бир жетишкендиги англиялык улуу драматург Шекспирдин Азоого чалма комедиясындагы Катаринанын образы деп айтылып жүрөт. Театр менен сахнада Сейдахматова көбүнчө лирикалык, драмалык маанайдагы образдарды жаратуунун чебери катары мүнөздөлүп келет. Бирок ошол эле Катаринанын, андан соң Үйдөнүү спектаклиндеги Агафья Тихонованын образдары анын комедиялык мүнөздөгү да мыкты актриса экенин айгинелейт. Театрда иштей баштаган алгачкы эле мезгилден тартып, жаш актриса кыргыз кинолоруна да активдүү тартылып, Тасма талаасында багындырган. Акбаранын көз жашында Көк Турсундун, Алыскы тоолордо Зыягүлдүн, Тяншан кызы тасмасында Алтын айдын, Караш-карашта Хаджанын, Уланда Фатиманын, кечээ жакында эле Курманжан даткада Курманжан датканын ролдорун өтө жогорку деңгээлде аткарганын кино сүйүүчүлөр жакшы билишет. Жамал Сейдахматованын чыгармачылык жаңылыкка чаңкоосу, умтулуусу 1989 жылы болочок Туңгуч театрынын түптөлүшүнө алып келген. Пикирлеш артисттердин тобу менен кыргыз драмдын ичинде студия ачууга аракеттенип, алгач драматург Жеңишгүл Өзбекованын Апамдын махабаты, Казат Акматов менен Жаныш Кулманбетовдун Мунабия драмаларын режиссер Алмаз Сарлыкбековго койдурат. Театрдын ичинде дагы бир театрдын түзүлүшү ал кездеги жетекчиликке жаккан эмес. Сейдахматова сахналаштары менен театрдан чыгып кетет. Ошентип 1990 жылы декабрь айында Кыргызстан театр ишмерлер союзунун имаратынын залында Кыргызстандагы эң алгачкы жеке менчик театр Туңгуч театрынын расмий ачылышы өткөн. Сейдахматова ушул убакка чейин актрисалык боюнча атайын билим алган эмес. Бул тууралуу өзүнүн "Мени артисттик билими жок" деп эч ким бөлгөн жок. Азыркыга чейин билим албай калдым деп өкүнбөйм. Ролго жетпей калган күндөрүм болгон жок деп айтканы бар. Жаш кезинде созолонто ырдачу, кезинде концерттерге да ырдап катышкан. Казактардын Айкөлөк, кыргыздын Комузчу ырларын аткарган. Обончу Эке Мукамбетовдун Сайрагүл, Айдайлы жашоо кемесин сыяктуу чыгармаларын ырдап чыккан. Сейдахматова убагында өз замандаштарына таланттуу ырчы катары дагы таанылган. Өзүнүн айтымында ырдаган соң сахнанын артына барып, муздак суу иче берип, үнүн бузуп алганда мурункудай шаңкылдап чыкпай калган. Турмушта 3 нерсеге катуу сүйүнөт. Биринчиси уул кызы төрөлгөнү, экинчиси ширин неберелери төрөлгөнү. Азыр 6 небереси бар. Ал эми үчүнчүсү убагында бул ролду ойнобой калдым деп өкүнгөн учуру болгон эмес.
Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр уккандай бүгүнкү студиябыздын мейманы тууралуу бул кыскача гана маалымат болду. Ал эми 1 саат аралыгында кененирээк маектешип, мына ушул маалыматтар тууралуу дагы кененирээк маалымат алып беребиз. Эфирди мен Жылдыз Мырзабекова алып барам, режиссердик пульт Акыл Молдошев кызмат кылат. Ал эми Фейсбуктан Адилет Артыкбеков түз алып көрсөтөт. Facebook баракчасынан түз эфирде көрүп, ал жерге дагы ой пикир, сурооңуздарды жазып калтырсаңыздар болот. Ал эми телефон чалып, студиянын мейманына суроо беребиз десеңиздер, байланыш телефондорубуз адаттагыдай эле 0312 39 16 10, андан тышкары 0705 65 66 10. Анда түз эфирдеги маегибизди баштасак, саламатсызбы эже, студиябызга куш келипсиз. Саламатчылык балам. Алгач сизди мына ушул Кудай таалам тарабынан берилген сыйлык катары берилген 80 жаш кутман курагыңыз менен куттуктап алалы. Рахмат. Андан кийин мына ушул 63 жылдан ашык ушул театрда эмгектенип, ошонун өзүрүн көрүп турган учуруңуз, жакында эле дагы жакшы бир сыйлыктын ээси болдуңуз. 2-даражадагы Манас ордени сыйлыгы мамлекет тарабынан берилген. Бул сыйлыгыңыз менен да куттуктайбыз. Рахмат. Сизге бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик каалап, анан маегибизди баштайлы. Эже, алгач жаңылыктан баштасак деп турабыз. Мына кечээ жакында, тактап айтканда 19-октябрь күнү Казакстандан учуп келдиңиз да. Казакстанга албетте сиз жөн жеринен барган жоксуз, киного тартылганы барганыңызды билебиз. Анан ушул жаңылыгыңыздан бөлүшүп баштасаңыз алгач. Мен Алматыдан эмес, Усть-Каменогорск деген шаарынан учуп келдим. Казакстан. Ооба, казак фильм чакырган кинону ошол жакта тартып атышыптыр. Кинонун аты эми азыркы символический аты болуш керек, аты өзгөрөбү билбейм. Мукагали деген булардын абдан мыкты, таланттуу акыны болгон экен. Тагдыры абдан татаал болгон экен. Аны псих больницага жаткызып, ушундай бир сындырган экен. Замандын ошондой оор мезгилинде анын жазган абдан күчтүү ырлары, абдан кээ бир чиновниктердин женин келтиргенби, иши кылып тагдыры абдан таланттуу болгон экен. Анан мунун өмүрү жөнүндө баянды энеси жазып калтырган экен. Энеси ушу баласынын башынан өтүп каткан татаал тагдырдын баарын көрүп, ошону аябай жүрөгүнө сактап жүргөн экен да. Ошо энесинин ролуна мени чакырган режиссер Булат Калмаматов деген. Мунун мурдагы жылы бир чоң киносуна түшкөм, Талан деген. Ал дагы чоң ролго түшкөм. Талан казак элинде бир кезде ачкачылык болгон экен да, голодуха. Ошол жөнүндө тартылган чоң кино эле. Анда дагы бир абдан татаал трагический ролду ойногом. Ошондо абдан жагып калган экен. Анан бул киного ушу Жамал апай гана тартылат деп туруп алган экен. Ошону менен мени чакырышып, анан тартканда ошо Усть-Каменогорскиге барып тартты. Абдан эми билесиңер, эми Казакстан бай өлкө бизге караганда, аппаратура дегендер, жашоо тиги шарты, финансы выливаниясы чоң болсо керек. Иши кылып чоң группа, жайнаган машиналар, абдан чоң кымбат аппаратуралар менен тартып атышат. Бир жагынан, конечно, сүйүндүм, бир жагынан кичине өзүмдү, өзүм Кыргызстанымды, кыргыз фильмди ойлоп, ичим кызыдады. Атаң көрүү, бизде да ушундай болсо гана деп жибердиңизби? Жакшы. Буйруса бул киноду дагы көрүп калат экенбиз да, тартылып бүтсө, Кудай буйруса. Анан ошондой эле мына сиздин 80 жашыңызга арнап дагы кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Султан Нураевдин Илек-илек чыгармасы бул театрларда спектакль болуп көрүнүп келген болсо, ушул сиздин 80 жашыңызга карата дагы акыркы күн деп кино тартылып өткөндө, күн акыркы деп Манас кинотеатрында жабык көрсөтүү болду да, ошондо көрдүм да. Анан бул роль аябай оор, татаал. Анан коляскада отурат, жашы өтүп калган эненин ролун аткарыш сизге кыйынчылыкты жараткан жокпу? Кандайча кантип макул болдуңуз? Мен корктум да сизди көрүпчү. Макул болгон себебим бул ролду мен театрда ойногом дегенде. Мурда алгач. Былтыр алып келип пьесасын берген мага Султан Акимович, окусам. Кемпир эмес, абышка экен. Аны мага ушунчалык жакты. Ошо окуянын жүрүшү, ошол жерде коюлган татаал проблемалар, мен өзүмдеги татаал ролду жакшы көрөм да.
Анан мен сурандым, ушул абышкан орун кемпир кылып оңдоп бердим деп. Анан чыны менен өзү кемпирдин ролу кылып туруп анан өзү койду. Өзүм биздин театрда коюлду. Анан кийин башка жактарга да бардык. Астанага койдук. Ошол Лондонго спектакль коюп менен. келдик. Лондонго коюп чоң байга алып келдик. Бир нерсе менин жүрөгүмдө калды да, ушул спектакль болуп атканда, бул жерде менин кичинекей театрымда деле ушу спектакльдин убагында эл мен чыкканда ордунан тура калчу да. Мен эмне ойлочумун, эмне болду? Мен картайып калды, эже баягы ушул ролду ойноп атат деп тура калып атабы деп. Анан кийин ойлосом, образ сахнада алып чыгылган адамдарды ошого мажбур кылып аткан экен да. Анан муну ушул ойдон калтырбай, башкы ролду ойногон кыз дагы бизден кетип калган, кино кылайын деп ушу мага айтканда абдан сүйүнүп кеттим. Анан бир айда эле бүтүрдүк. Бир айда бүтүрдүк. Бир депутат келин, Махабат деген ушу жардам берип, финансовый поддержка кылып ушу тарткызды да. Акча жактактан демөөрчү болду да. Демөөрчү болду. Анан кийин Махабат Мавлянова атын айтып коеюнчу. Рахмат. Ата согуту сүйүнөт дейт ооба. Ал жалаң эле саясатка кызыкпай, искусствого жардам берди бизде. Анан баягы күнү ушул мен 80 жылдыгымды өткөрөбүз дегенде, ушундай ойго келдик. Баягы мурункудай эле филармонияда концерт берип, анан акындарды ырдатып, мактанып, бербей ушуну Башкача. Манас театрына барып көрсөтсөк эмне болот? Кинотеатрында ошол кинону көрсөтсөк, мындай башкачырээк, мындай скромныйраак көрсөтсөк, алып барсак ошо эмени 80 жылдыкты десем макул болушту. Бирок кино дагы бир 20-15% бүтө элек болчу. Толук деле. Эми азыр иштеп атат режиссер, менимче ушул эменин ноябрдын 20-ларында презентация болуп көпчүлүккө көрсөтүлөт да. Кино көтөргөн проблемасы абдан чоң. Менимче азыркы заманбап кино, анткени муундардын ортосундагы бирин бири түшүнүш чынын айтканда абдан кыйын экен. Мен мындай окуяларды мен өз көзүм менен көрүп жүрөм, байкап жүрөм. Деги эле бул биздин Кыргызстанда эмес, деги эле адам баласы жашап турганда мындай проблема болбой койбойт экен да. Эже ушул элек спектаклинде башкача да көп нерсе көрсөтүлбөй калышы мүмкүн. Ал эми кинодо такыр башкача. Анан кинодогу эң бир мындай кишинин жүрөгүн толкундантып бир коркута турган нерсе ак кепинге оролуп калганы болду да. Темел ак кепинге оролуп туруп кулап түшкөнүңүздө каалай алсаң дагы жүрөгүң титиреп көзүңөн бир жаш ыргыйт экен да. Аны туура түшүнгөн турбайсыңбы? Жашоо ушундай. Мага эме койду да, режиссер, эже тиги эменин жанында туруп терезени карап туруп калайт экенсиз. Эптеп аякка күч менен баягы стресс болгондо, инсульт болуп жаткан аял жанталашып атып терезеге жетип, анан кийин эмени тартылган парданы кармап, эшикти кызды карап, анан жалгызым, каралдым деп ыйлайт го. Анан ыйлап туруп, анан ошо тиги парда акырын тырт деп үзүлгөндө ошого буралып барана жыгылбадым. Кадимкидей эле кепинге жаткан нерсени элестетип калды да. Символически жасалган образный режиссердун чечкени ушундай болду да, балам. Корккон жоксузбу? Анткени мисалы жаш кезде дагы жүрөк курчу деп эч нерсени эле салбай кандай роль берсе аткара бересиң, анан жаш өткөн сайын адамдын жүрөгүнүн курчу дагы кете баштайт деп коет го. Мен эми балам сахнада жүрүп көмбөдүм. Канча сахнада канча канжар жеп атылып өлгөндө ойнодум. Мындан да жамандарын ойнодум дейсиз. Анан мынчалык чоң чыгарма менен эл алдына чыгып аткандан элди алдабаш керек эле да. Ошон үчүн кайра мен ошого жанталашып ошону жакшы жашаганга аракет кылдым да. Албетте көрүүчүлөр дагы көрүп, анан өздөрүнүн бааларын айтып шат болуш керек. Кудай буйрса ошо түштүккө барып биринчи көрсөтөбүз. Ошо кимдин, Мавлянованын айланып алып көрсөтөбүз, Махабаттын. Анан кийин иши кылып Кыргызстанды кыдырабыз. Бул спектакль Лондонго барып спектакли алтын эме алган. Медаль. Жок, статуэтка алган. Статуэт алган, мага болсо
дүйнөлүк театралдык искусствого кошкон салым үчүн деп туруп атайын номинация менен сыйлык тапшырышканда, башкача айтканда эң чоң сыйлыктардын бирин ошол спектакль менен Лондондон, Британиядан алдым балам. Кут болсун эже, сыйлыктарды алып келе берсин. Ошол 80 жылдыгыңызды өткөрүп жатканда чакан кечээде ошо Манас кинотеатрында айттыңыз да, мен буту колум басып чуркап турган учурда мен эч качан сахнадан кетпейм, болгон талантымды, күчүмдү, дараметимди дагы элиме арнап жакшы чыгармаларды жаратам депчи. Ошол тилегиңизге жетишиңизге биз дагы албетте Рахмат тилектешпиз. садага. Эми балам, баягы кыргыздар айтчу, эчкинин жашындай жашым калды деп. Өлүмдү ойлобой койгонго болбойт. Адам баласынын башына бир күнү келет да. Ооба. Анан мен түбөлүк жашай турган адам эмесмин да. Бир күнү жүрөк токтойт да. Ага дейре мен эми көнүп калган кесибимди таштабай, ошо менен аракет кылып жүрө берем. Анан эже, мынакей ушул жогоруда айтып өттүк, 63 жылдан ашык убакыттан бери ушул сахнада, кинодо эмгектенип келе жатасыз да. Анан азыркы учурда баягы илим билимдин, техниканын өсүп өнүп жаткан учурунда билимдүүлөр болуш керек, билим алыш керек деген нерсе айтылат. Анан сиз билим албай эле ушу 63 жылдан бери сахнаны дагы, кино тасмасына дагы өзүңүздүн талантыңызды тартуулап келе жатасыз да. Деги эле талант деген эмне? Талант менен билим кайсыл учурда айкалышы керек? Балам, абдан татаал суроо бердиң. Бул суроону мага көпчүлүк беришет да. Эми окуя койсо деле болобу, жөнүн артист болсо боло Азыркы берет жалпоо экен го жаштар огош деп бетер жак айтышат калат. да. Эми менин оюмча окуган жакшы. Окуп билим алган жакшы. Ал бардык жагынан окуунун касиети бар да. Мен болсо ошол артисттик семьяда өсүп калдым да, үй бүлөдө. Энем актрисасы болгон экен, эмеде Каракол театрынын. Андан башка атам колхоздун жетекчиси болуп биздин үйгө манашчылар, артисттер, ышчылар көп келчү. Карамолдонун комуз черткенин угуп, көзүнөн жашы жети сакалынан тып деп таап турганын көрүп, саякпай каралайыптын астына отуруп анын манас айтканын угуп, мен бала чагыман жүрөгүм ушу искусствого берилип калган. Анан мен Бишкекке келип, номер 5 интернатта жатканда бизди дайыма театрга алып барып турчу. Ал жерден ошол кездеги Муратбек Рыскулов, Күйүк Кубак, Кыдыкеевалардын ойногондорун көрүп, анан кайра келип ошолорду ойноп, иши кылып эмне болгон күндө да менин бүт тамырыма дейре искусство сиңип калганда, анан мен ошон үчүн окуп жаткан окуумду таштап Москвада кирип кетпедим. Анан мен ошо бийик мындай бир искусствонун актёрдук чеберчиликке жөн эле чыккан жокмун балам. Көп азап тозокторду тарттым, тил уктум, режиссерлордон, эжекелерден, менин мугалимдерим ошол кездеги театрдын корифейлери болду. Алар мыкты актер гана эмес, мыкты педагог да болушкан. Алар сахнада жоопкерчилик дегенди сез. Сен сахнага моундай башың менен ойнобой, жүрөгүң менен ойно, берилип ойно, чындап ойно, көрүүчүнү алдаба деп айтышчу да. Ошолордун айткан насааттары, көргөн өзүм китепти көп окучумун, кинону көп көрчүмүн. Ошолордун баары мага түрткү болду. Анан эже, жогоруда да өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Мен атам илимдүү, билимдүү болсун деп атайын Москвага жөнөткөн, бирок ал жакта окууну таштап келип бул жака Кыргыз драма театрына ишке орношуп калдым депчи. Анан сиздин маектериңизде ушундай кызыктуу нерсе бар экен да. Менин артист болгонумду атама төкмакындар төгүп ыр менен айтышты эле деп. Ушул окуяңыздан да айтып өтсөңүз. Анан кийин Москвадан келгенден, Москвадан дагы эгерде орус кыздар, ошо менин комнатамда жаткан кыздар болбосо кетпейт болчумун. Алар мени көрүп кет дешти да. Кет баргын иштеген деп. Анан келип Күйүк эженин үйүнө, Борончиев аксакалдын баласы менен окуган Зарлык деген. Ошо эжеге алып барып, анан эже мен үйүмө тургун деп тургузуп калдым да. Анан киргенде эле дароо эле Медина Алыбаевдин Менин айылым деген пьесасында бир Нина деген кыздын ролун беришти. Аны ойноп, атам эми аны Кудай өзү сактасын, жаттап алып, туурап бирдемелер жасап атам. Анан бир күнү паркта кетип барасам, Абакир деген агам бар эле. Анан ошого айттым, мен артист болуп театрга кирдим десем эле бурулуп туруп эле жаактын ары бир коюп калды. Анан мен бакырып өкүрүп деп, үйдө эрке өскөн кыз элем да. Келсем Күйүк эже акылдуу киши да, атамды чакырып, атам болсо келди, бакыш коюн союп алып, энем экөө көтөрүнүп алып келишти үйүнө. Акындарды, кошуналары Борончиев, Шабданбаевдарды, баягы
биздин өтүп кеткен акындардын баарын чакырды. Анан кийин атам сөздү баркытаган илгерки киши да. Коңуздун күүсүн аябай жакшы көрчү, акындарды жакшы көрчү. Ушу башын салып коюп, оп деп коюп ушинтип отурчу эле да. Эми эстесем аябай жүрөгү менен жакшы көрчү экен. Анан ошо таң агарган чакта алар ырдашты. Анан таң атып келатканда анан атам айтты: "Болду балдарым, мен эми Даркүл карындашым кызымды бердим сага. Жакшылап тарбиялап ал, жакшылап багып ал, урушпа, тилдебей өскөн" деп ошолорунан өйдө айтты окшойт. Ошентип анан мен калып калдым. Батасын берди. Ооба, батасын беришти алар. Ошентип анан актриса болгон менен ошо узун жолум башталды. Бул жолу абдан татаал да болду, кызык да болду. Бирок мен баскан жолуман кайра эч жака бурулган жокмун. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Кыргыз радиосунун толкунунда күн чубак уктуруусун түз эфирде угуп жатасыздар. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 2-даражадагы Манас орденинин ээси Жамал Сейдахматова. Сурооңуздар болсо бизге байланышка чыгып жооп алсаңыздар болот, берсеңиздер болот. Байланыш телефондорубуз 0312 39 16 10, 0705 65 66 10. Андан тышкары дагы Кыргыз радиосунун расмий баракчасынан Facebook'тагы көрүп, ал жерге дагы пикириңиздерди, сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Жамал эже, айтсаңыз, сиздин мына ушул узак жолдогу, чыгармачылык жолдогу жолуңузда эң бир гүлдөгөн учуру Шекспирдин Азоого чалма спектаклин аткаргандагы ролуңуз болгондугун, ошол учурда бир гүлдөп өскөндүгүңүз айтылат да. Сиздин жылдызыңыз ушул чыгармада өзгөчө жанган депчи. Ушул роль менен аябай атым чыкты окшойт. Бирок көп ойнодум ролдорду. Жакшы ойногон ролдорум да болду, жаман ойногондор деле болгондор, эми кантип болбосун. Анан бул ролду болсо ошо Рубинштейн деген Ташкенттен картайып калган чал койду. Мыкты режиссер экен да, бирок ошо согуш убагында Одессадан пароход менен келатып, бомба түшүп, үй бүлөсүн жоготкон экен. Анан абдан кызык киши болчу. Концерт берип мени алдачу да: "Жамал, ты сонун актрисасың, ты хорошая, ты будешь играть хорошо, давай, готовься, ты будь актрисой, ты не разговаривай ни с кем" деп ошентурчу да. Мен даже бирөөлөр менен сүйлөшкөнүм жакчу эмес. Чынында мен ролго 3-4 состав болуп дайындалгам. Менден мурункулар айтпай эле коеюн, алар дөшаалар болчу да. Анан ошолордун баарын акырындап алып отуруп, Жаманов аксакал Петруччи болчу, аны алып, анын ордуна Болот Шалтаевди, анан Катаринага мени дайындады. Анан ролго киргенде мындай бол, мындай жүрү, өзүңдүн көкүрөгүңө бүт баарын топтоп, анан бир ыйык нерсеге чыккандай болуп чык деп ошо киши мени аябай үйрөткөн. Ошо кишинин эмгеги да менин роль жакшы чыкканына. Ошо биринчи күндө эле баштап эле элдер аябай жакшы кабыл ала баштады. Ушу күнгө дейре айтышат, ушу күнгө дейре ошо монологун унутпайм. Дагы деле бүгүнкү күндө деле ошол монолог өзүнүн баягы мазмунун же болбосо жоготкон жок да. Анда азыр ошол монологду эсиңизде эч качан унутпайм деп, эсимде эч качан унутпайм деп айтканыңыз бар эле, ошону угуп алалы, андан кийин угарманыбызды кабыл алалы. Анда балам, бул монологдун кичине тарыхы бар, ошону мен айтып берейин. Гастролго чыктык. Биз гастролго спектакль менен чыгабыз, жетекчибиз Сулайман деген биздин аксакал актёрубуз, бир группа барабыз. Анан ал кезде спектакль коюп туруп, анан концерт берчүбүз. Карл Маркс көлүнүн жээгинде колхозуна бардык. Анан башкармачы бизди салып алып, тоонун ичи менен барып, кой кыркып аткан кыркмачылар калып барды, жалаң жигиттер экен. Ал жерге спектакльбизди коюп бүткөндөн анан концерт бердик. Концертте азыркы номерибизде биздин жаш актриса Жамал Сейдахматова Азоого чалма деген спектакльден Катаринанын монологун айтып берет деди. Анан мен чыгып айтып берип атканда айтып бердим да ошо монологду. Анан жанагы кыркмачы жигиттердин баары эле бүткөндөн кийин ура деп кыйкырышып, шапкелерин асман кыргытып, тим эле ушундай бир кызык болду да. Анан алардан тамак ичип, ыраазычылыгыбызды алып анан машинеге түшүп алып, анан кайра караколду көздөй тиги
түштүк жак менен түндүк жак менен кетип баратабыз. Ошонсо аркабыздан бир атчан киши арчтер токтогула деп кыйкырып келатат. Машинени токтотушту, бирок эшик ачылып бир киши кирип келип эле менин астыма чөгүлүп отура калып, Жамал карындашым, жанагы айткан монологуңузду менин үйүмө барып, менин аялыма айтып бериңизчи деп сурады. Анан баарыбыз күлдүк. Жетекчи Сулайман байкем автобусту бургузуп, кайра Карл Маркс айылына келип, тиги кишинин үйүнө бардык, короосун ачып, машинебизди автобусту койгузуп, биз түшүп атсак, аркы коронун түп жагында очок бар экен. Ошол жерде от жагып бир аял отурган экен. Бизди карап, келдиңерби деп кабагын бүркөп койду, жактырбай. Анан тиги күйөөсү, "Хей, бас үйгө, орун сал, меймандарды кабыл ал" деди. Кыйын киши экен. Анан тиги орундорду салып, жакшы төшөктөрүн салып, биз отурдук. Тасмалын жайып, каймак, нанын, андай мындайын коюп, ушинтип даярдагандан отур деп, көйнөгүнүн бир жак учун тизеси менен басып, жанына отургузуп алып, анан карындашым, баштачы болсоң башта дегенде, анан мен баштап турган жерим. О аял, уялсаңчы, кабагыңды түйбө, бетиңди томсортуп, акырая карап, эриңдин жүрөгүнө так салба. Теректен жалбырак ажырагандай ачууланып атактан айрат. Күзгү суук назик гүлдү шүткөндөй бетиңдин ажарын кетирип өңүңдү саргартат. Эч ким сүйбөйт бейжай жаандыгыңды, анткени бейжай долу аял ылай баскан булак окшойт. Көмөкөй ургап таңдай так катса да эч ким андан суу ичпейт. Эриң сенин эң, сөнөрүң, өбөгүң, көрөр күнүң, карманаарың, багаарың. Камыңды жеп, кабыргарсын карчырып, сен мамыкта жыргап жатканда, жерде деңизде кызмат кылып, ысык катердеп суукка тоңот. Сенин кымбат асыл эмгек үчүн сенин жалгыз жаркылдап сүйгөнүңдү, тил алып сөзүнө көнгөнүңдү күтөт. Мырза алдында милдети бар нөөкөрдөй, күйөө алдында милдети бар аялдын. Эгер ал долу азо бейжай болсо, эринин адилет сөзүнө көнбөсө, аны какымчада көрбөсө, улугунан астыртадан оргазган чыккынчадан анын эмнеси артык? Ой, уяламын аялдын азо бейжай мүнөзүнөн. Аялдар көздүн кареги менен тең айланып кызмат кылар да, десе ме деп алып буттанып, кызыл чеке болосуңар урушуп. Адамды суктанткан сулуу денебиз, акылыбыз, жүрүшүбүз, кылган ишибиз, бардык жагы айкалышып бап келип, өзүбүздөй сыпайы сымбаттуу болсун делип, аялдар назик, алсыз жаратылган экенбиз. О алсыз, жөрөгөлөгөн курттар, мен да силерди жа бербей, десе ме деп тилимди тартпай, долу азо бейжай болгом. Байкасаң куралыбыз кылыч эмес, сунсаң эки бөлүнгөн куура экен. Аялдын колундагы жалгыз куралы назиктик, жарокер жагы. Аялдар, азолукту, бейжайлыкты тыйгыла, андан тыйын чачып пайда жок жанга, баш ийип, көөңөрдүн аягына жыгылгыла, сөз угуп дайыма элпек болгула. Анан ушинтип бүткөн эле тигилер, ай, мынча келип калды меймандар, эми мал сойбосок болбойт го, короодо бир жакшы козу бар, ошону сой, булар мейман болуп кетишин деп, конок болуп кеткенбиз. Эми мында кичине, конечно, албетте эме бар да, баягы ирония бар дегендей, эми ошондой аял болсо жакшы, бирок ошондой аялга татыктуу эркек да болуш керек. Ооба. Урматтуу угармандар, байланыш телефондору 312 3916 10, 0705 65 66 10 бизди угарманыбыз күтүп атат, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Жамал эже, Салам. Кутман күтүп болсун. Узакка жашаңыз. Рахмат. Мен атам ошо Караколдо окуп калды эле техникумда. Анан ошондо айтты эле, алыскы тоолорду тасмасында аппараттан ташыярсың дейт. Жамал Сейдакматов ошондо таң берген, айлыга чейин таң берем дейт. Анан сиздин уюштурган Туңуш театрыңыздын эң алгачкы көрүүчүлөрүмүн театр ишмерен союзунун сахнасында ойноп калдыңыз, барып калдым. Эже узакка жашаңыз. Рахмат балам. Сиз жакшырдайча ысык көлүмдөгү нурыңызды да бересизби? Кайсы деген? Ысык көлүмдө. Эндин аты ысык көлдө таппасыңыз. Ой, мен эми азыр үнүмдө бүтүп калган, бирок сенин сөзүңдү кабыл алайын, бир куплетин ырдап берейин. Рахмат.
Балыр бир болуп түңөп, жаткым эле келет ысык көл. Балык бир болуп шаарыңан, аккым эле келет ысык көл. Кемеде эле болуп белчемден, баткым келет ысык көл. Ысык көлүм, ысык көл, ысык көлүм, ысык көл, ысык көлүм, ысык көл, ай көлүм менен ысык көл. Рахмат, бул кол чабуулар сизге. Эже ыр жакшырдайсыз деп калды. Азыр ушул сиздин жакшырдаганыңыздын дагы бир белгиси Кыргыз радиосунун алтын казынасында сиздин ырдаган ырларыңыз сакталып калган. Рахмат. Азыр ошолордун бирин угуп алып, андан кийин маегибизди Ой, уланталы. рахмат садага. Анда ырга кезек берели. Жамал Сейдахматова. Rızkının uçağına bölündün, hırdan hırda nakartama bebeğim, asıl gündün ayday jarıgar tengim. Açık bayka bak yüzünden körümün, açık bayka bak yüzünden körümün. Günde tura vateningdin hönörün, gülgün 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 ömür bebeğim, kolun açık cadıran gibine. Коммунизм жарыктан көрөмүн, коммунизм жарыктан көрөмүн. Кайда жүрсөң кабак кашың жаркырап, каалаганың көз алдыңа тартылат, саат сайын эркин эмгек күчүнөн, салтанатын улушамың артылат, салтанатын улушамың артылат. Ырсабындай күндөң артып өнөрүң, ырдаң ырда ырыстуу бол бебегим, асыл күндүн айдай жарыгар таңым. Açık bayqab ақ жүзіңден көрөмүн, açık bayqab ақ жүзіңден көрөмүн. Урматтуу радио бармандар, бул Жамал Сейдахматованын аткаруусунда ырда деген ыр болду. Угуп алып өзүңүз толкундандыңызбы? Жаш кезиңиз бир эсиңизге кылтай түштү. Ооба. Жүрөгүм толкунданып кетти. Урматтуу угармандар, анда бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Кабыл алалы. Саламатсыз. Мен Жамалга суроо берген өзүм эле. Мен суроом. Men sizni ko'pdan beri bilem, qancha ro'zada qancha nimalarga atqarib turasiz. Men so'rom o'tinchim bor edi. Men burunqi tartilgan kinolar, yana boshqa kinolardan hech barini cho'g'itib bir kaset emeğe düşürüp alıp kalsanız yaxşı olur ele. Anandağı usul düşürülgen kasetini satırıp koysanız yaxşı olur ele. Men süreyindir usul çalgan etemde rollerdi yaxşı atkaralsız. Rahmat. Anan usul kinolarga tushirib var
жыйнап туруп эме кылсаңыз жакшы болот. Мен суроом ошол. Макул. Рахмат. Мен өзүмдө оюм бар, ушуну Чогултуп кинолорумдун койсоң. баарын аны департамент киногосуна айтам го, антология деп коет экен, ошого чогултуп баарын жыйнап тең. Өзүм ушул жагына көп көңүл бөлгөн жокмун. Мен иштеп жүрүп эле бир мындай бир популярный болуп, атым чыксын, о киномо айтам деген оюма келген жок балам. Мына Кудай турат го. Анан азыр дагы могу ырымды угуп алып өзүмөн өзүм толкунданып атам да. Ошолордун баарын анан жана сиз айткан суроону жашаганга аракет кылам. Бул берүүнү сактап кала турган булардын өздөрүнүн эмеси, тиги Бизде сакталып турат. эмеси. Бир нерсе бар оюмда. Бир китеп жаздырып шыгылып, мен баягы 60 жылдан бери мен чет Америкадан бери көрбөгөн көп нерсени көргөн экенмин. Ошонун баарын билбейт да, чынын айтканда, элдер, көрүүчүлөр. Жазып бир жакшы бизде жазуучу бар, менин эмем жазып жүргөн Жаныш Кулманбетов деген. Ошо менен бир чоң китеп кылып калтырсакпы деген ой бар. Бизде Facebook баракчасынан да көрүп аткан көрөрмандарыбыз бар. Руслан Бургиев жазып атат: саламатсыздарбы, Кыргыз радиосу, саламатсызбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм дейт. Биздин сыймыктуу эжебиз оорубаңыз, дөөлөттүү каалык сизге каалайм дейт. Рахмат. Сыдыкова жазып атат: саламатсыздарбы, Кыргыз радиосу? Жана чоң апам десем болот го. Жамал апа, чоң салам, бар болуңуз. Аман жүрө бериңиз. Менин суроом бар эле. Асель Чоткараева сиздин келиниңизби? Министрдин кызындагы Мадиначы дейт. Ооба, ал менин келиним, менин неберелеримдин энеси, уулумдун келинчеги. Асель менин келиним да, кызым да болуп калды. Кесиптешим дагы десеңиз. Кесиптешим да, экөөбүз чогуу иштейбиз. Ал мага мынакей баардык жагынан жардам берет. Окутуп аткан балдарды ал жолдошу экөө окутуп атышат. Азыр спектакль коюп, кино тартканы даярданып атышат. Эже, айтсаңыз, мына сиз азыр кутман курак 80 жашта турасыз да. Анан бул учурда адам баласы басып өткөн жолуна сара сеп салып, эмнени туура кылдым, эмнени туура эмес кылдым деп анан баягы баам салып өзүнө өзү анализ берип калат эмеспи? Ушундай учурда туруп, ушул чыгармачылыктагы басып өткөн 63 жылдын аралыгында сиздин көкүрөгүңүздө өйүп, бирок аткара албай калган ролдор болдубу, болгон жокпу? Эми мындай да балам, азыр узун жолду басып өткөн өмүрүмдү кайра карайм. Кинонун лентасындай көз алдыман өтөт. Көптөгөн ката кетирдим дейчи, жашоодо кантип болбосун, өйдө төмөн болгондур. Анан эми анын баарын, ушунун баарын ойлоп отуруп, эмне болгон күндө дагы жашоом абдан кызык болду. Менин замандаштарымдын көпчүлүгү өтүп кетти. Ушул көкүрөгүмдө бир чоң мындай заалык бар да. Анан адам баласы жакшылыкка тойбойт. Ыр бар го, өмүргө тойбойт адамзат деген Алтоконбаевдин. Ошондой да эми ар нерсеге сап кылыш керек экен. Мен муну ойнобой калдым, мен тигини ойнобой калдым деп айткым келбейт. Ошо Кудайым буйруган ролдордун баарын ойнодум, классиканы да ойнодум. Азыр деле ушу ойноп кинолорго тартылып атам. Ушул буйруган, Кудайыма буйруган, ушундай менин тагдырымда келген ысап эмеге, дөөлөткө, жакшылыктарга мен ыраазымын деп анан тоо кылгым келет да. Ошону анан тойбой эле муну да алам, муну да берем. Мынакей мен үчүнчү даражадагы манас орденин алгам. Азыр экинчи даражадагыны берди. Токтогул атында мамлекеттик сыйлыкты алды. Айтматов атындагы сыйлыкты алдым, руханиятты алдым. Иши кылып ала турган сыйлыктардын баарын бир гана нерсе, ал сыйлык дагы эми керек экен, бирок акылыңа акыл кошпойт да. Сен баягы ойдон эле каласың да. Бир жакшы жагы баягы иштеп атканым бааланат экен деген бир өзүңүн ишиңе демилге берилип, шыктандырып түрткү болот экен да. Ошон үчүн бул жашоодо мен эми азыр мындай бир башынан деле ушундай элем, бир топук кылып өткүм келет да. Көтөрүмдүү болуп, ар нерсеге чыдап, бар болот, жок болот, өйдө төмөн болот, ошонун баарына бир жеңилдик кылбай, бир көтөрө билип, үй бүлөм менен дагы ушундай бир жакшы ынтымакта жашап, балдарымды жакшылап чоңойтсом деген чоң үмүтүм бар. Бизде кийинки угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсыңар.
Сизди угуп атабыз, саламатчылык. Кыргыз радио чоң ыраазычылык ушундай эжелерди алып келген. Биз эжени деген кичинекей кезден бери билебиз. Илгери гастролго чыгып айылга келди эле. 65-жылдары Элет кызы деген. Ооба, ооба. Ошондо эжени көрдүк элек. Спектакль бүткөндөн кийин концерт берчи. Аябай жакшы ырдашчы. Андан мурун эң да бир чоң бир кыргыздын киносуна тартылды эле эже. Тодогу Элисип эле Сыягүлдүн ролун ойноп эже. Алыскы тоолордо. Алыскы тоолордо Умуралиев менен. Ооба, Арсен менен Көрдүңөрбү эже? Ошондон берки чыгармачылыгыңызды деген билебиз. Мен дагы Гүлдүн болом, Кубаттай неңиз болом. Эже сизге чың ден соолук, аманчылык каалап, ошол алган сыйлыгыңыздын баары тең кут болсун. Рахмат. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат болсо, аман болгула Чоң ийгилик. Рахмат, жакшы жан эргитет деп коет эмеспи? Ооба. Мен айтканы туура да, ошо алгандарым кут болсун, башка эл да калсын, эл да өссүн, башка менден кийинки келаткан муундагы артисттерден өссүн мыкты артисттер, Сүймөнкулдай, ошол Арсен Умуралиевдей, Далбаевдай, ошолордой Кыдыкеевадай, Турсунбаевадай актрисалар өссүн. Өлкөбүздө маданият бийик деңгээлге чыксын. Илгери бир кезде аябай Чыңгыз аганы ушунда катуу кеткенбиз да биз. Эже айтсаңыз, мисалы, азыркы жаштар бир аз эле кичине аты чыгып, элге алынып, көрүнүп калган болсо эле, коомдук транспорттарга түшкөндөн уялышат да. Сөзсүз түрдө машина менен жүрөм дейт, же такси менен жүрөм, анткени элдер мени жүдөтүп жиберет деп айтышат да. Сиз болсо мына 80 жашка чыктыңыз, бирок сиздин дайыма жөө жүргөнүңүздү, дайыма эл аралап жүргөнүңүздү көрөбүз да. Маршруткага Маршруткада жүргөнүңүздү көрөбүз. Анан театрга жөө министерствого барсам жөө эле басам. Көп жөө басасыз да. Анан уялбайсызбы? Жок, эмне уялмак элем. Элдин ичинде жүргөн жакшы да, уялбайм мен балам. Анын үстүнө азыр мен кирсем эле орунду даярдап бере коюшат. Эже отуруңуз деп. Жок балам, мен ушуну эле туруп турам десем болбой, жетелеп барып отургузуп коюшат. Элди аралап жүргөндөн андан артык эчтеке жок. Мен билдим да жашоодо эмне кымбат экенин. Баарынан кымбат нерсе бул сен жашаган өлкө, сен жашаган эл, сенин тегерегиңдеги эл журт. Ошолордун анча-мынча болсо да сый урматына ээ болсоң, анда сен бактылуусуң. Бул суроонун аркасында мындай дагы суроо бар да. Сиз дагы бир убакта азыркы тил менен айтканда жылдыз болдуңузбу, көптүңүзбү? Билбейм. Анткени баягы чыгармачылыгыңыздын туу чокусуна чыккан учурлар да болду да. Жамал Сейдахматова деп. Мен ойлойм, ушу болсо болгондур, бирок менде катуу болгон жок. Анткени менин биринчиден үйдө атмосфера мындай жолдошторум катуу кармап койчу. Анан экинчиден театрда дагы бул эстрада эмес да. Театрда атмосфера кичине башкачараак, катуураак. Ошол эле жана Рубинштейндин, Боров деген режиссер бар эле, Муратбек Айлардын, Күмүшалиев эженин айткан сөздөрү, ошол көкүрөгүңө сен топтогун ойлорду, максаттарды. Мисалы эле ошо мен 15 жыл театрда Курманжанды аткан ойнодум. Анан анын ролун ойноштун кичине Курманжатканын ойлогон ойлору, эл үчүн баласын берген аял эмнени гана ойлогон жок. Ошолордун баарын көкүрөккө топтоп, ошондой жүргүн, ушундай болгун деген сөздөрү эсимен кеткен жок. Анан көп окудум аябай. Классикалык музыкаларды жакшы көрчүмүн. Бир жолу Москвадан кимдин Шостаковичтин симфониясын угуп алып, токтоп калып, ошо бүткөнчө угуп турганым эсимден, ошондон кийин классикага аябай берилип кеткем. Анан Комуздун күйлөрүн укчумун. Ушулардын баары адамды башка бир жолго салып тарбиялайт. Эми азыркы жаштар андай болсо эми алар көп ошондой жолдо жүргөндөрү да бар, бирок жакшы мыктылар да бар. Баары бирликке жаман жакшы дешти. Андай жолго түшкөндөрү кичине көп алыска барбайт, алыска чуркабайт балам.
Анан мындай нерсе да бар го, ошо сиздердин убакта деле устатыңыздар, ар бирде устат Ооба, болуп, анан ооба. ошол устат анан анын ичинде ата эне, коом баары Ооба. тарбиялап турчу да. Ооба. Азыр коомчулук тарбиялай албайт да, бир нерсе десе сенин ишиң эмне деген сөздү угуп калбайын, кагуу жебейин деп коркушат да. Ушу замандын бир чоң кемчилиги ушу болду. Тарбия жагынан биз айнып калдык да. Муну эми мен ойлойм, көч бара оңолуп кетербиз балким. Анткени элдин баарында арасында акылмандар да бар, акылман жетекчилерибиз да бар. Анан кийин коомдо ошо туура эмес жолго салып бир кызык нерселер пайда болду да. Мен өз билгенимди жасайм деп, демократия десе ошону туура эмес Ашыкча пайдаландык. колдонуп атабыз. Демократия деген менин оюмча биринчи бул жоопкерчилик. Адамдардын алдында, эл журттун алдында, ата энеңдин алдында сенин жоопкерчилигиң. Мектептен окуган балдар илгери биз кандай элек? Мен ошол такыр эсимден кетпейт. Мугалим келатканда биз бир касиеттүү пайгамбар келаткандай монтип тик тура калып, саламатсызбы агай, саламатсызбы эже деп. Азыр эми аны жөөлөп өтүп кетчү болуп турубуз. Ушунун баары бара жоголушу керек. Эгерде биз өскөн мамлекет бололу десек, ошондой мамлекеттер бар азыр. Японияда ушундай салттыга катуу кармашат экен. Кытайда, анан биздики жалаң эле той тополоң болуп кетпедиби? Тойкана куруп алып эле ошол жака барып, анан эстраданын ырчылары ырдап. Ошон үчүн салт санабызды, үрп адатыбызды, илгериден келе жаткан таалим тарбиябызды унутпашыбыз керек да такыр. Байланыш телефонубуз 0312 39 16 10, 0705 65 66 10. Биздин угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, хуш келипсиз. Жылдайым саламат. Жамал эжеге саламатсыз. Саламатчылык балам. Калек Мырзаханов Ханчарынан. Жамал эже, сизди Кутман Кураңыз менен куттуктайм. Рахмат балам. Сизге бекем ден соолук каалаймын. Рахмат айнанайын. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, дагы чоң чыгармачылык эме дагы жакшы ролдор жаратасыз деген ойдомун. Себеби сизде абдан көп опыт бар да азырчы. Ооба. Абдан жакшынакай. Мен балдарды да тарбиялап жатам балам, балдарды дагы. Тажрыйбаңыз чоң, мол, тмелечи окумуштуудай. Бекеринен сизди мына Ошто жанагы түрк дүйнөсүнүн жанагы эме болбоду? Ооба, фестивалында. Ооба, ошо толугу менен сизге арналды. Анан Түрксой алтын медалын берди. Ошону менен куттуктаймыз, ошо алтын медаль менен. Рахмат. Бриллиант берсе да астык кылмакчы. Ой балам. Эже өзү бриллиант. Эми азыр жаштарга берилсин ошолор. Менден кийинки жаштарга. Себеби дегенде мындай да, сиз ушул жанагы эме түрк дүйнөсү деп атат, мен кыргыз дүйнөсүн дейинчи, байыркы эл биз ушуну алдырып койдукпуз, ушуну эменичи брендтечи. Ооба. Тиги биз өз алдынча мамлекет болгонубузда Чыңгыз Айтматовго ушундай бир суроо берилген экен да, тиги Түркиянын президенти жолугуп айткан Чыңгыз Төрөкулов, силер байыркы элсиңер. Биз баягы силердин менен бирге кийин барып кошулганбыз силерге депчи, ошо силер өзүнчө болуңар силерден бөлүнүп, эми ушул тилде, түрк тилинде сүйлөп жүргөн элдер кыргыз ушундай десе жакшы болмок эле, кандай десе жакшы болмок деген экен Чыңгыз Айтматов. Бирок биз муну алдырып жибердик, эми макул эми. Эми алар бизге караганда бай мамлекет экен, азыркы убакта күчтүү мамлекет экен, эмне болсо да бизди унутушкан жокпуз, алар менен кошо өзүбүздүн кыргыздын кыргыз экенин белгилеп келатабыз. Анан сиз ушул дүйнөгө сиздин атыңыз таркаган, биз ошол менен сыймыктанабыз, ошон үчүн сизге алтын медалды берип атышпайбы? Мен жана айтып атканым ошо, тажрыйбаңыз мол, дагы эле болсо көп ролдор жаратууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар дегендейчи. Болгону гана биз ошондой жаңы чыгармалар жазылып, ошол чыгармаларда сиз башка ролдорду ойносоңуз жакшы болмок деген элем. Мен сизден кечирим сурагым келип атат, Жамал эже. Себеби дегенде биз сиз менен тиги радио парламентте кезигип анан бир интервью бердик эле. Мен Каныбек Мырзаханов жана дайынчы болгон согушта кайтып алгандар изде боюнча иш жүргүзгөн биздин өзүбүздүн общественный фонддун негиздөөчүсү болом. Ошондо мен сизге айттым эле, эжеке, менде бир чоң долбоор бар, ошол долбоорду сиз алып барсаңыз жакшы болот эле. Жанагы «Жди меня» деген бар го орустардын, бирок ал «Жди меня» баягы граждандык эмес, ал тиги «Мода от всей души» деген бар, Леонтий. Ооба, билем. Ошону алып барсаңыз жакшы болот эле. Бирок кейиштүү болуп атат. Бизде Хайдегер адамдар көп экен, ошо долбоорду эч ким колдобой койду.
айла жок экен. Аракет Бешинчи кылыш эмес. керек, аракет кылыш керек. Ооба. Анан эми ошол эмеске дагы бир жол сизге ден соолук кылайм эжеке. Рахмат садага. Абдан Өзүң жакшы да аман көрөбүз. бол. Жана долбооруң ишке ашсын. Ооба, анан жана сизге бирөө айтпады, сиздин ролдоруңузду билебиз деп мага чейин чалбады, эсте баардыгы депчи. Ооба. Чынында эле сиздин ар бир жараткан ролуңуздар биздин өзүбүздү көз алдыбызда элестетип турасыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Сиз Рахмат балам. Чоң рахмат. Аман болсо дагы. Бактылуу бол. Рахмат. Мен жанагы суроома дагы улай ошол маанидеги суроону бергим келип атат да, жана жылдыз болуп кетүү, анан жаштардын азыркы күндөгү абалы дегенгечи. Мисалы азыр мына угармандарыбыз деги эле кыргыз журту сизди жакшы тааныйт, жакшы билет, сыйлайт дегендей. Анан өзүңүз дагы кутман курактасыз, акыл кеңеш айта турган да. Анан сизге окшогон ушул мүмкүн сизди деп эле алайынчы, сиз ушу жаштарга акыл насаат айта турган бир чоң долбоор уюштуруш керекпи? Анан же болбосо көчөдө мындай жөө көп жүрөсүз, эл аралап жүрөсүз дегенде акыл насаат айтасызбы? Угабы азыркы жаштар? Акыл насаатты айтам, мен үй бүлөмө айтам, анан мен окутуп аткан студиям бар, окуучуларым бар. Ошолорго айтам. Анан эми мисалы чет өлкөдөн келишип чоң реклама жасашып, кантип байыш керек, кантип акча табыш керек, кантип соода жүргүзүш керек деген менен элдер ошого акча алып барып угат экен. Акчаны көптөп алып $100 алып барышат. А мен акчаны жыйыш керек экенин билбейм, ал менин колуман келбейт. Бирок адамдарга адамдык касиетин жоготпой, Чыңгыз айткан канткенде адам улуу адам болот дегенге анча мынча акыл айтсам болот. Эми ал долбоорду мен өзүм жасабайм. Бирөөлөр чакырса, балким чын жүрөгүм менен ошону айтып берем. Бизде кийинки угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Жамалга айтайын дедим эле. Жамал, сиздин кутман курагыңыз кут болсун. Ден соолукта болуңуз. Далай чыгармаларды дагы эле ойноп атканыңыз, жанагы мен айткан суроолорду Макул. обязательно жасап Мен бересиңиз. Менин атым Роза. Роза. Рахмат Роза, мен унуткан жокмун, мен аткарганга аракет кылам. Сизге Сөз берем. ыраазычылык билдирем. Эже акындардын ичинен Шайлообек Дүйшеев деген акынды аябай жакшы көрөм. Ошонун ырларын жакшы көрүп окуйм деп айтканыңыз бар да. Анан демек Шайлообек агайдын ырларын жатка билсеңиз керек. Китептеринде окуйм. Китептерин, Бир чыгармаларын. кезде бир поэмасын тиги бөлөк алып барып бөлөт кыргыз, бөлөт дагы өзүңдү көмөт кыргыз, бөлөк жерден өлүмдү издебей сен, бөлүнгөндөн акыры өлөт кыргыз деген ырын Акаев президент келген, ошондо толугу менен окуп бергемде, азыр аны көптөн бери окубай калдым. Бөлүнгөн мага да жакпайт. Эми жек көрөм, түндүк түштүк деген сөздү айтканда жүрөгүм титиреп кетет да. Анан кенеде кыргыз болсок, бир эки сабырын барган жерде эле айта берем. Анда ыгалы ошол. Эки куплет. Таланты менен эл болот. Таалайлуу элге тең болот. Талантын билбес эл журттун тагдыры кара жер болот. Өнөрү менен эл болот. Өнүккөн элге тең болот. Өнөрүн билбес эл журттун өткөнү кара жер болот. Өткөнүбүз да, тагдырыбыз да кара жер болбосун. Өнөрдү сыйлайлы, талантты сыйлайлы деп мен дайыма айтып келем. Талант, өнөр деп калдыңыз. Негизи мамлекеттин өсүп өнүгүүсү ушу маданиятка келип такалат эмеспи? Биз канткенде ушу маданиятты өстүрөбүз. Эми азыр көзүңүз жетип бышып турган мезгил да баарына. Мен мындай адамдарды билем да, аябай акчасы көп. Үй толтура, эми кантип баяганы мен билбейм, сураган жокмун. Мындай жол менен байыдыбы, же чын эмгеги менен тиги Чыңгыздай китеп жазып байыдыбы, ким билсин. Салмагы, жүрөгүнүн ички дүйнөсү, маданияты эми эмне десем төмөн экенин билем да. Китеп окубаганын, музыка укпаганын айтсаң, андай мындай тиги философиясыз эле жашайм. Эми ал айта берет, ал жазыла берет да деп уруп койгону жок. Акча болсо баары деген бүт баары болот. Бизде азыр ушул түшүнүк болуп калды да. Акчаң болсо баары болот. Акча азыр бизге эми башчы болуп калды да, башкарып алды. Бүт мээбизди башкарып алды. Мен ушул нерсе жаштарга өткөнүнө капа болуп атам. Көпчүлүк ошол жолго түшүп, акча мисалы
Сен кайсы кесипке барасың десе азыр дароо айтышат. Бизнесмен болом дейт дароо. Бизнеске барам, бизнес деген кесип барбы? Табам да ошондой. Анан кайсы прокурор болом, ага взятка берет деп ойлошот да. Эми ошондой бир мугалим болом деп айтпайт азыр. Инженер болом деп айтпайт. Артист болом деп айтпайт. Артисттин үйүнө акчасы жок экенин баарын билет. Ошондуктан азыр ушундай бир биздин руханий дүйнөбүз абдан ачка болуп кетти. Биз илгеркидей китептерди окубай калдык. Китептер сатылбайт азыр. Жакшы китептерди сатса дагы албайт эч ким. Библиотекаларда китеп окуп отурбайт. Ушул жагынан биз аябай ачка болуп турган кезибиз, бирок муну кандай кылып өзгөртүш керек? Бул бир кишинин колунан келбейт. Бул коомдо жашап аткан интеллигенциянын, коомдо жашап аткан биздин жетекчилердин, биздин жогорку жетекчилер ушул жагына биздин бараткан жолубузду кичине өзгөртүш керек да. Элди жок кылам десең, маданиятын жок кылып кой деген сөз бар экен да. Мектепке эми сөзсүз бир жакшы оюндарды балдарга көрсөтүш керек да. Жакшыны, жаманды көрсөтпөш керек. Анан ошондо тиги апа ата акча берчи 5 сом, 50 сом. Мен спектакль көрөм десе, апасы элиңди көрөйүн, жана турчу эй. Суутуп коюптур сага театрга деп 50 сомун аябайт балам. Кечинде конвертке долларды салып алып тойканага барат. Мен буга просто ыйлагым келет. Кандай шаарыбызда ушунча көп тойкана курулду. Бир маданияттын залы, маданият гана курулган жок да. Ушул жагына абдан мен ичим күйөт. Эми оңолобуз го. Кудай буйруса жакшы тилек жарымыбыз. Ооба. Жакшы тилек менен туралы. Анан эже сиздин уурбай сахнада дагы деле сахнадан түшпөй эл аралап жөө басып жүргөнүңүз, деги эле атыңыз, затыңыз, муну менен айтайын деген ден соолугуңуз жакшы да. Анан ден соолугу жакшы адам өзүнө жакшы карайт да. Бизде азыр эмне жаман болуп кетти, оорунун түрлөрү көп, жаш балдарга чейин ооруп атат да. Анан ушул ден соолугуңуздун чың болушу, жаш жүрүшүңүздүн себеби спортко барып такалбайбы? Такалат. Мен кичинекей чагыман спортчу жакшы көрчүмүн. Ошо теги берки академ театр иштеп жүргөндө деле ошол жерден сахнанын ичинде, залда, фойеде жүгүрчүмүн. Өзүм жалгыз жүгүрбөй, теги Жумадыловду, Советбекти кел, сен дагы жүгүргүн. Ден соолукка пайдалуу да. Ден соолукка пайда деп. Анан кийин өзүм машыгып балдарым окутуп аткан жанагы балдарды кошулуп алып чуркайм. Дагы деле. Үйдө заниматься этем. Ошо дайыма кыймылдамын да. Өзүм ролдорумда да пластика менен аткарганды жакшы көрөм. Анан кийин тамакты тандап ичем. Албетте мен көрүнгөн туш келди, тамактын баарын бакылдатып жебейм, ченеп ичем. Анан өзүмө эч качан бир семиргенге жол берген жокмун. Ошол жагынан да өзүмү сактап жүрдүм да. Анан да бир нерсе бар. Жаман ойду ойлосоң, кайгырып эле деп мурдуңду чүйрүп мынте берсең, буруш моомдайына түшөт да. Кичине мен адамдарды жакшы көрөм, жакшынакай күлүп маанайы жарык жүргөн адамдарды. Бу дагы адамдын жашоосунда жардам берет деп ойлойм. Дайыма ушул калыбыңыздан жазбаңыз, убакыт деген Өтүп кетти. Дагы берилчү далай сурообуз калды. Дагы далай сизди чакырып интервью алып дагы маектешебиз деген ишеничтебиз. Эң негизгиси алдыга койгон жакшы тилектериңиз бар. Жана педагогика боюнча дагы сурайын дедим эле, туңгуч боюнча сурайын дедим эле, ал суроолор кийинки уктурууларыбызга калып калды. Ошондой болсо дагы сизге кийинки уктурууларыбызга келиш үчүн ден соолугуңуз керек, өмүрүңүз керек. Ошол нерселерди каалайлы. Ушу калыбыңыздан жазбай, элибиздин сыймыктанган инсандары болуп жүрө бериңиз. Рахмат, балам. Кыргыз радиосундагы элге, журтка ушундай жакшы берүүлөрдү даярдап тургула, аман болгула дагы. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер Күн чыга уктуруусун түз эфирде уктуңуздар. Студиябыздын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 2-даражадагы Манас орденинин ээси Жамал Сейдахматова болду. Эфирди мен Жылдыз Мырзабекова алып бардым. Режиссердик пультта Акылбек Молдошов кызмат кылды. Ал эми Фейсбуктан түз алып көрсөткөн кесиптешибиз Адилет Артыкбеков болду. Кыргыз радиосунун толкунунда биз менен бирге болуңуздар.